Kүйөөсүн эшек деп айтса эмне болот? Kүйөөсүн эшек деп айтса, аял ошол эшектин аялы болгон болуп эсептелет. Эшекке тийген дагы эшектей эле бир жаныбар болот. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Айтыңыз. Үнүңүз каттыраак чыгарыласызбы, борун? 5 жыл мурун бала болгонбузда. Ооба. Сол балабыз эчегенген маалда тоюп калып, толук эм алып эмес да, мен ошо келинчегибиз биз дагы кошо билбеттик болуп жардамдашып да, ошол дагы кандай болот. Эчтеке болбойт, негизи эмген туура эмес, бирок андан никеңер бузулбайт, башка нерсе болбойт. Аш болсун дейбиз, не деп айтабыз эми. Андай кылбаңыз кайталап. Ооба, кайталабаңыз. Эчтеке болбойт, кайталабаңыз. Арам негизи, тооба кылыңыз, кайталабаңыз. Никеңер бузулбайт, бардык ордунда иншалла. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Суагазы, мен 3 суроом бар эди. Айтыңыз. Баткенден чалып атасызбы? Жок, мен Россиядан чалып атам. Россиядан? Айтыңыз. Баткенден сурап билет. Такыр, биринчи суроом. Аялы күйөөсүнүн алда отурганда талак түшөт дейт, ошочомбу? Жок, түшпөйт таксырып. Андан башкасын кылса деле түшпөйт, бирок уят болот бир азыраак. Уят болот. Күйөөсү деле осурса уят болот. Экөө тең эле осурса уят болот. Экөө отурса. Эми көчөгө чыгып атайын даараткана деген бар, башка деген нерселер бар да, анан ошон үчүн курулганчы. Ошого бирок талак түшпөйт ал нерсеге. Күйөөм менен ортого балдарды алып жатабыз. Нике бузулдубу, нике кыйдырыш керекпи? Жок, анда нике бузулбой, кайра никеңер өтө апак-чапак бекем болуп кетет. Бирок ошол балдар бир аз чоңоюп калгандан кийин ортого алып жаткан туура эмес, балдардын төшөктөрүн бөлүү керек. Балдарды бөлүп жаткызган албетте жакшыраак болуп эсептелет. Илгери Ормонхан деген болгон, билесиңер. Ормонхан деген Ормон Опуза деген болгон. Кызыл тебет этиктирип кыргызга хан болчумун деп ушундай иш кылган. Анан Ормон токол алыптыр. Токол алса токолу бети жылма сулуу экен. Анан бирок тили сакоо экен. Илгери кыргыздарда тилинде эле акылында эле карачы эмес, өң кичине жылтыраак болгон болсо, эптеп сулуулук болсо болду, нан өзү таап жейт дегендей мамиле болчу. Анан бир күн Ормон ханга алыстан ат арытып, Алхамдулилла. Ат арытып, Ормон ханга ат арытып коноктор келет экен. Келсе ширенке деген жок, газ деген жок. Жанагы түндө калган чокту көмүп коет күлгө. Анан жанагы сакоо катын Ормон ханга тигини үйлөп бер, тамызгы кылып бер деп аттыр. Ормон хан кемеге башын тыгып алып, сүф деп жанагы чокту үйлөп күйгүзүп берейин деп атса, тигилер кире калыптыр. Кирсе эле бети күл болуп калган Ормон хан чочуп тура калып, унча калбай калыптыр. Ормон ханды көрүп тигилер кыжарат болуп, аны көрүп булар кыжарат болуп, анан тетиги сакоо аял айтат иштейт. Оймон хан дейсиңер. Оймон ханыңарды бинтип, кемеге үйлөтүп койдумбу? Деп тигилерге мактанат имиш. Бул айтып аткан сөз ошентип аял күйөө бири-бирине эркелеши мүмкүн. Ошол сыяктуу кээ бир суроолорду ошол Айша энебиз аркылуу гана биз билебиз. Албетте бул салыштыруу туура эмес пайгамбарыбызга. Бирок айтайын дегеним, илгерки бирөөлөр айтчу экен, канчалаган согушта бардым, канчалаган айтыштарда болдум, ошонун биринде жеңилбедим. Бирок үйгө келгенде өзүмдүн аялыма жеңилип калам деп айтканы бар. Муну айтып атканым, биздин көптөрүбүз өзүбүздүн аялдарыбыз менен мамиле болгондо, эгер ошолор кичине сөздөн жеңип чалап кетип, аны уруп кубалап жиберген учурлар болот. Андай болбош керек. Эгер аялың сени айтып жеңип койсо, сени кичине айыбың айтып койсо, сен көчөдө бирөө айткандай көрүп ал нерсени. Ал сен никеңдеги сенин зайыбың. Зайып деген сөз арабча даиф, алсыз деген сөз. Сенин колтугунда калкалап жүргөн бир байкуш. Ошон үчүн ал сага кээде сүйлөп койсо, бир неке кылып айтышып кеп жеңип койгон болсо, же бир айыбың айтса мындайсың деп койгон болсо, аны жаман көрбөш керек. Аны уруп жиберип башка кылып, көчөдөгүдөй мамиле кылбаш керек деген сөз. Анан исламда, экинчи суроом, исламда мисалы үчүн жатканда, эркек менен аял жаткандан кийин
ayol kishi oң жагын жатыш керекпи, сол жагын жатыш керек, ушундай нерсе каралбайбы? Ушул жол берип койсоңуз, Алла разы болсун сизден. Анан экинчи маселе боюнча аял киши эркектин сол жагына жатыш керекпи, оң жагына жатыш керекпи деген маселе көп айтылды. Кээ бир алымдар албетте эркектин сол жагына жатыш керек аял киши деп айтат, бирок ага деле шарт эмес. Ошол кандай уктаган болсо, ыңгай болуп, ошо төшөк кандай туура келген болсо, ошен жатса эле боло берет. Урматтуу бир туган айтор, ошол көңүл келишкен болсо, канча атканды көп деле мааниге эмес болгону кыбыланы тээп калбаш керек.